Ильяс байке мына ушул үйүндө анардан банандан баштап курмага чейин өстүрөт экен. Ушул курманы муну канча жыл мурун тиккенсиздер, анан канча жылда түшүм берип баштады? Билбейм, бул курманы менин чоң атам алып келген. Анда мен өзүм кичинекей бала болчумун. Кызылжардан эң биринчилерден болуп алып келген. Башка жерде жок болчу, ал чоң атам алып келгендечи, Өзбекстандан досторунан алып келген да. Ошол 3-4 жыл дегенде мөмө берди. Ошондон бери бул 2 түп болчу, бир өзү калды да азыр. Ошол курма бул жагандай шоколадный эмес сорту. Муну өзүңөр эле жейсиңерби же сатыкка дагы чыгарасыңарбы? Сатыкка эч чыгарбадык, өзүбүз жейбиз, туугандарга дегендей алып жеп кетишет. Негизи бул айылда дагы ушинтип курма өстүрүп атайын экспортко чыгаргандар барбы же? Бар, огородуна эгип, анан сырттан талаалардан жерлерди ачышып, ошол жерге бак кылып эгип саткандар бар. Азыр көп болуп кетти уже. Уже бул бышты да курма? Ооба, бышканы ушул. Муну атайын үзүп аласыңар да, үзүп сактайсыңар. Сактап койсо, бул жаңы жылдан кийин деле жесе болот да, жаңы жылдан кийинки убакка чейин да турат. Сонун экен, эң сонун. Колуна кармат. Мунун бышып, бышпаганын деле өңүнөн эле карап билсе болот да. Бул шоколадный сорту. Сыртынан көрүнүп билинип турат шоколадный. Мына кадимки биз базардан сатып жеген шоколадный курма. Аксынын Кызылжар айылында өсөт экен.